Өзбек чейрачылары Кыргызстандын эки жаранына ок атты. 25 августта укук коргоо органдарына Чаткал районундагы Айгыржал айылынын эки тургуну дайынсыз жоголгону тууралуу арыз түшкөн. Экөө тең Кыргыз Республикасынын жарандары. 28 августта чек ара боюнча жумушчу жолугушуу өтүп, өзбек тараптын өкүлдөрү 15 августта Өзбекстандын аймагында Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстандын чек аралары кошулган жерде өзбек чек арачылары эки белгисиз жаранды тапканын билдиришкен. Өзбек тараптын маалыматы боюнча алар кармоо учурунда баш ийбегендиктен чек арачылар курал колдонушкан. Анын кесепетинен эки жаран тең оор жаракат алган. Дайынсыз жоголгон кыргызстандык жарандардын туугандары 31 августта Өзбекстанга барып аларды таанышкан. 1 сентябрда Баймак көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу Кыргызстандын эки жаранынын сөөгү кыргыз тарапка өткөрүлүп берилди. Алар экспертиза жүргүзүү үчүн Кербен шаарына жеткирилген. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара ведомстволорунун башчылары 2 сентябрдан баштап биргелешкен териштирүү жүргүзүүнү макулдашты. Мындан тышкары өзбек тарап каза болгон жарандардын 3 жылкысын жана чатырын Кыргызстанга өткөрүп берүүгө даяр экенин билдирди.